Суперинфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Алпаручу Айзада Жамгырчиева менен мырзалар тууралуу баарлаштык. Атама караганда агамдан корком, ал эми жигит тууралуу кыялданууну токтоттум дейт ал. 5 тилде бирдей төккөн акын Идрис Айтбаев менен кызыктуу маек. Айтыштарда акындын тагдырын 4 калыс чечип коюп жатат. Бул туура эмес дейт ал. Майып кызды таята тайнеси сабап жүргөнбү? Карындашым мени таштап кетпеңиз, кетип калсаңыз мени сабашат деп ыйлады дейт кыздын агасы. Шоу-бизнестин жаңы жүзү ырчы Нурхан Турганбеков сыр бөлүшөт. Концертке элден биринчи келип, эң аягында сахнага чыкканыма ызаланчумун дейт ал. Баланы 8 жашка чейин сүннөткө отургузуу жакшы дейт Адис. Жаңы санда ушул тема боюнча кызыктуу маалыматтарды, пайдалуу кеңештерди ала аласыз. Таланттуу бир туугандар Эрнис Бөрүбаев, кыз Айкал Кабылова жана Мажиттин апасы Тамара Курманалиева менен балдары тууралуу маектештик. Мен рингде шоу жаратууну эмес, чыныгы беттеш көрсөтүүнү көздөйм дейт мушкер Кубанычбек Абдисалам уулу. Ырчылар Нурлан Насип, Ильяс Абдыразаков Омардын клиптеринин көркүн ачкан сулуулар менен тааныштырабыз. Беденин, жүгөрүнүн жана бадыраңдын мол түшүн берүүчү жаңы сорттору тууралуу маалымат алыңыз. Келишимдүү Корей жигиттеринен турган Stray Kids тобу тууралуу айтып беребиз. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.